Мыналар ham бар, мына 2000 сомдары. Буны ham ар түрдүсү бар да мәсәне. Түсү кара, жылтыраак, узун жана кыска. Ар кандай табитке ылайык маасыларды мына ушул жерден тапса болот. Модадан калгысы келбеген 10 жашар Исламбектин кыялы бүгүн ишке ашты. Чоң энесин ээрчитип атайын маасы алууга келген өспүрүмдүн кубанычында чек жок. Бул соодагердин күндө 20га жакын маас өтөт. Суук түшкөндө бул сан көбөйүп, ал эми кышында бир күндө 50дөн ашуун маасы сатылат. Эң кызыгы маасыны кийгени гана эмес, сувенир катары туристтер дагы жакшы сатып алышат. 1 жаштан 70 жашка чейин, чоңдорго чейин баарына бар. Размерлери бар. Мынандай тапаны каттыктарынан бар, мынандай печаттары менен өзүнүн жакшылары. Булардын баалары 650 сом, 500 сом, 250 сомдон баштап көтөрүлүп кете берет 1000 сомго чейин. Мыналары бар, женский 250 сомдон баштап 8000ге чейин кете берет, 500 сом, 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом. Кыш айынын башталышына саналуу күндөр калды. Учурда маасы базары кардарларга толуп, өздөрүнүн капчыгына ылайык келген ыңгайлуу маасыларды тандап алышууда. Алсак дал ушул маасынын материалы Индиядан келип, атайын буту ооругандар үчүн быйыл жасалган. Ал эми бул маасыны ала турган болсок, быйылкы жылдын тренди, башкача айтканда модасы деп айтылып, иттин терисинен жасалып, өз кардарларын учурда табууда. Кадимки үйдүн жертөлөсү, бул жерде иш кызуу жүрүп жатат. Бир чебер тери менен иштесе, экинчиси маасыны атайын калыпка салып тигип чыгат. Ал эми үчүнчүсү даяр болгон бут кийимди оймо чиймелер менен кооздоп чыгат. Эң негизгиси маасы көбүнчө колдо тигилип, ар бир бут кийим өзүнчө мээрим менен жасалат. Аялдар үчүн мына бизде бут өргөн аялдар көп экен да. Ревматизм, пулартит деп коебу. Хам чырайлуу, хам лечебный кылып койдук мындай. Бул медицинский мех бизде. Бул жаңылык азыр. Бар, путу өргендер, путу суу өткендерге, эркектер кийген бар шундай. Алдын итти терисин кийишиде, итти териси кичине запахы бар, кичине приятно, неприятно да кийгенге. А биз буналарды уже алып келдик, кандай бул сонун. Натуральный булар дагы, и лечебный. Бул иш атадан балага өтүп, Ошто атайын маасычылар династиясы бар. Мындан улам Оштун маасынын сапаты дагы бир ирет далилденип, азыркы күндө Азияны гана эмес, бүт дүйнөнү багындырып келүүдө. Аймерим Талантбек кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.